Assalamu alaikum. Sizlerge manga сушильный аппараттарды кененирээк түшүндүрөлү деп азыр срочно эле тартып атабыз. Бул жактарга мындай кир болуп аткандарына, грязь болуп аткандарына түшүнүп коесуздар. Булар былтыр сезондон кийинки эле калган, азыр сезонго даяр эмес. Жууп тазалоочу иштери боло элек. Срочно тартып атканбыз. Сиздерге азыр бул жакта сушильный аппараттарыбыздын кандай өзү болуп, от менен болгондо кандай, ток менен болгондо кандай ушундай кененирээк түшүндүрөлү. От менен болгондо мындай печкалар турат. Буга көмүр, биз основной көмүр жабабыз. Бул көмүр менен кетет. Жана ток менен дегенде ушунун эле өзүнө да еще плюс жана спираль коюлат. Ар бир сушкага 15 киловатт ток керектелет. Азыр жакыныраак тартканда могу ичинде мындай тартсаң, бул жерде мотору жайгашкан. Анан мына ичкерисинде могу жакта спираль жайгашкан. Могу же көрүнүп атат. Жакыныраак тартып койсоң, ошо ичинде спираль жайгашкан. Жана туугандар, бул азыр ушу сушилкабыздын вместимость бул 800 кг, бул 60 поддондон турат. 800 кг атат. 900 кг чейин. Туугандар анан жана ичин айтып кеткендей эле ушу былтыр бойдон али жууп тазалоо иштери боло элек. Поддондор ушундай болот, туугандар. Ар бир поддонго 14 кг, 15 кг чейин бизде могу кайналы салынат, мынча слива, чернослив салынат. Бул ошол бир батканда 800-900 кг чейин батып, бул 1,5 суткада полный ургап чыгат. Башынан баштап, бул этегине чейин полный ургап чыгат. Жана бул өзүнө циркуляция болуп, ар бир катарда бирден мындай жакын тартсаң, мындай өзүнүн тешикчелери бар. Ар бир мына стойкалардан шамал чыгып, анан ар бир катардан ушундай тешикчелерден шамал чыгып, ушул шамал аркылуу кургайт. Жана сиздерге дагы түшүнүктүү болсун деп, азыр печка азыр жок. Только электрический болуп эле жасалганын көрсөтүп берели. Бул жерде мынакей печка ордуна жалаң ток кирген, бул ичинде спиралдар бар. Ушундай болуп жалалат. Анан туугандар, бул мынча айтканда бир ордунан жылбай турган эле сушкалар. Если ордунан жылдырып, жана бул мынча айтканда эконом варианты болуп жасалган. Мындай болуп өзүбүздүн лайдан эле кирпичтерине урулуп, бул жактар жасалган. Жок, бизге мындай кандай десек, талабыңар кандай болсо, мисалы үчүн полный ошо сиздердин айтканыңардай жасап беребиз. Аркасына пеноплекстерин каптап, үстүнө полный эч бир жерге мындай ылай кирпичти колдонбостон, жана бир жерден бир жерге жана манипулятор менен көтөрүп алып барып иштеткенге дагы ыңгайлуу болуп сиздерге жасап беребиз. Бул азыр ушул ордунан жылбай турган болуп, жана эконом вариантта жасалган сушильный аппараттар ушундай болот. Жана бизде заводской дагы сушильный аппараттар бар, бирок алардын баалары анча кымбат болот. Жана биздин баалар, туугандар, 3 бөлөк болот. Сушильный аппараттарды 3 түрдө жасап беребиз. Жана клиенттин айтканына жараша жасап беребиз. Мисалы үчүн, могу 800 кг сушильный аппараттарыбыздын баалары өзүнчө болот. Анан 1 тонна 100 бата турган сушильный аппараттарыбыздын баасы өзүнчө, жана 1,5 тонна болуп 3 түрдө жасайбыз негизи. Если сизге 500 кг, 300 кг, жол болсо чоң 2 тонналык керек боло турган болсо, ошол ордунда сүйлөшүлүп жасалып кете берет. Баалары ошол кимге керек болсо лично өзүбүзгө жазсаңыздар, өзүбүз сиздерге да түшүндүрөбүз. Азыр ушул турган сушильный аппараттарыбыздын, бул эконом вариантта жасалган аппараттарыбыздын баасы 140 000 сом. Полный ушул материал өзүбүздөн болот, өзүбүз жасап беребиз. Сиздерден мындай болгон стена керек болот, аркасында арка жагы стенанын 2,20 болот бийиктиги. Анан мындай болгон тегиз стяжка коюлган место болсо эле болот. Калган ишти биз полный өзүбүз кылабыз. Канчалык местаңыздар кенен болсо иштегенге жакшы, ыңгайлуу болот. Жана сиздердин азыр бул жерде биздин
сактоочу жайыбыз бул жерде жок. Бул жерде ушу жана сыроо эле кирип кайра чыга турган жерди көрсөтүп атабыз. Жана электрический кран дегендерге сөз айта кетчү нерсе, сиздерге обязательно 15 киловаттан өйдө жана 3 фазага разрешенияныз болушуңуз керек сиздердечи. Жана мындай от менен ылдырам дегендерге бул кадимки 220га иштей турган моторлорубуз турат. Бул кимге кызык болсо байланыша бериңиздер. Биз объемго жараша заказдын, мисалы үчүн биз буга чейин Таласка, Ошко, Жалал Абадка, Бишкектин өзүнө барып жасап, буларды ишке киргизип бергенбиз. Тууганда мына бул иштерди биз өзүбүз муну ушуну жасап, орнотуп, ишке салып беребиз. Өзүнүн регулировка кыла турган жерлери бар. Ошо биз өз ичине сиз эмне кыргатсаңыз ошого салып, өзүнүн регулировкаларын кылып, сизге полный ишке салып беребиз. Байланыша бериңиздер, номерлерди калтырып коебуз.